Асылбек Жээнбеков эч качан мыйзамсыз иштерди жасаган эмесмин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Кумтөр ишине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча шектелип камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков билдирүү таратты. Facebook баракчасына жарыяланган билдирүүсүндө ага байланыштуу жүрүп жаткан иштерди саясий күрөш деп эсептей тургандыгын жана мыйзамсыздык үстөмдүк кылып өлкөнүн конституциясы, мыйзамдары бузулуп жатканын жазган. 3 жолку чакырылышта парламентке депутат 2 ирет Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайландым. Инсан катарында, депутат катарында, парламенттин төрагасы катарында эч качан мыйзамсыз иштерди жасаган эмесмин. Кумтөр иши боюнча менин таза экенимди ошол кезде кабыл алынган документтер өзү эле айтып турат. Убактылуу депутаттык комиссия даярдаган токтомду төрага катары мен кол койгон парламенттин чечимдери менен салыштырып, окуп көргөн адам өзү баарын түшүнүп алат. Баарыбыздын кылганыбызды Кудай өзү таразылап коет деп жазат эл өкүлү. Ошондой эле ал өлкөдө социалдык экономикалык абал оор болуп, эпидемиологиялык кырдаал кайрадан курчуп жаткан учурда өлкөгө ынтымак, биримдик керектигин билдирген. Мындан сырткары ал ага артылып жаткан доомат, аны адилеттик абийир үчүн күрөшкө түртө тургандыгын кошумчалаган. Эске салсак, ушул жылдын 31 майында Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтөргө байланыштуу 4 кылмыш ишин тергеп жатат. Анын алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, экс-депутаттар Исхак Пирматов жана Талант Узакбаевдер 2 айга камалган. 1-июнда Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, азыркы депутат Дастанбек Жумабеков, дагы бир эл өкүлү Максат Сабиров УКМКга сурак берип чыгышкан. Дагы бир мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов да күбө катары көрсөтмө берген. Булак, Марал ФМ. Бабановдун адвокаты ЛТРдин үстүнөн даттанды. Адвокат Амантур Абдрахманов саясатчы Өмүрбек Бабанов тууралуу таратылган маалыматты төгүнгө чыгарууну ЛТРден талап кылууда. Жактоочу ушундай арыз менен жалпыга маалымдоо каражаттардын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга кайрылды. Адвокаттын белгилешинче, аталган телеканал 21 июнда жаңылыктар программасында жана YouTube'дагы каналында Бабановду Кумтөрдөгү коррупциялык иштерде фигурант деп мүнөздөгөн. Абдрахманов программада Бабанов тууралуу чындыкка дал келбеген маалыматтар берилип, фактысы жок жала жабуу болгонун билдирди. Азаттык азырынча ЛТРдин жетекчилиги менен байланыша алган жок. Журналисттердин жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей, жөнгө салууну көздөйт. Төрайымы медиа эксперт Тамара Валиева. Коомдук башталыштагы бул комиссиянын чечими сунуш болуп эсептелет. Кыргызстандын журналисттердин этикалык кодекси 23 беренеден турат. Комиссия ошол кодекстин негизинде иштейт. Бабановдун адвокатынын арызы 25 июнда жолдонду. Комиссия жакын аралыкта аны кароого киришет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кумтөр кенендеги коррупциялык иштерге байланыштуу Өмүрбек Бабановду быйыл 31 майда камакка алган. Булак, Азаттык. Улукбек Марипов жубайы менен коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана анын жубайы Бишкек шаарындагы эмдөө пункттарынын биринде коронавируска каршы эмдөөдөн өтүштү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Улукбек Марипов пандемия менен күрөшүүдө массалык эмдөөдүн маанилүүлүгүн белгилеп, жарандарды эмдөөгө чакырды. Министрлер кабинети жарандарды вирустан коргонуунун эң натыйжалуу жана коопсуздук болгон коронавируска каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Жакын аралыкта биз чет элдик өнөктөштөрүбүздөн кошумча вакцина алууну пландап жатабыз. Учурда эмдөөнү күчөтүү Министрлер кабинетинин биринчи кезектеги милдети болуп саналат, деди Марипов. Булак, Марал ФМ KG. Толкунданып турам. Асель Кадырбекова кырсыктан кийин 1 жылдан соң чоң жаңылыгы менен бөлүштү. Кутман кеч, урматтуу кыргыз элим. Туура 1 жыл мурун Аллахтын буйругу, сиздердин тынымсыз дуаңыздар менен мекенибиздин мыкты ак халатчандардын жардамы аркылуу кайрадан жаралган сымал бул жашоону улантуу, тириликтин тузун татуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгом. Маңдайыма жазылган сыноого бай күндөрдө элимдин дуасы, жакшы сөзү мени күчкө толтурду. Мекендештериме болгон ыраазычылыгымды айтып бүтө албайм.
Бүгүн мен жаңы сахнага аттанып жаткан Аселдей жүрөгүм оозума кептелип толкунданып турам. Себеби чыгармачылыктан алыстай түшкөнүмдү билесиздер. Бирок сиздердин колдооңуздар мени баарын башынан баштоомо чоң күч берди. Кадырлуу замандаштарым, тагдырдын тамашасы менен жаңы чыгармамдын бет ачары дал ушул күнгө 26 июнга туура келип отурат. Бул да болсо бир буйрук, жакшы белги деп билем. Журтума кечикпей аттуу чыгармамды жан дүйнөмдөн тартуулайм. Жүрөгүмдөн чыккан ырым жүрөгүңүздөргө жетет деп ишенем деген жаңылыгы менен бөлүштү. Эске сала кетсек, былтыркы жылдын так ушул күнү тагыраагы 26 июнь күнү ырчы жол кырсыгына кабылып бир жума комада жаткан. Асел айымдын айтуусунда ал бүгүнкү күнгө чейин калыбына келүү үчүн медициналык жардам алып келет. Булак рынок KG.